Assalamu alaikum. Біздің қатталушылар, амансыздарбы? Өнігіп, өсіп жатқан Ташкент Сити кичи шаарчасына дагы келіп қалдық. Сіздерге толық көрсөтөлү деп. Бұл жерде Ташкент Ситиде қандай жаңалықтар, эмне жаңалықтар толығымен сіздерге көрсөтүп бергенге аракет кылабыз. Бұл жерде дағы біздің қырғыздар окшойт. Сұрап көрелі. Ассаламу алейкум. Жақсыларбы? Қандай? Жақсы. Қырғыздарбы? Ооба. Қырғызстандан ба? О, жақсы ба? Қайерден? Оштон келди. Ош шаарынан ба? Бір Ташкент Ситини көрөлү депсиздер да? Көрүп кетели деп келдик эле. Жақсы. Кандай экен Ташкент Сити? Жақшыбы? Погода Кыргызстандан караганда кыйла салкын экен бул жерде. Бүгүн салкыныраак да чота Ошто караганда. Качан келдиңиздер? Бүгүн эртең менен. Бүгүн эртең менен ба? Жакшы. Кече Кыргызстанда автобусы гана бүгүн жер жакшы. Ташкент акебиз менен эжекебизге дагы жагып тур. Биз келгенде салкын болуп калды. Ошондой окшойт. Өтө салкын. Нарган белерде карап, небоскороктор. Бул канча канча этаж экен булар? 40тан жогору окшойт, 35-40 этаж болду кара. Ташкент Ситинин мага негизи эле Ташкент шаарынын тазалыгы аябай жакты. Мага бүт жер көрктүү, таптаза экен. Мына арчаларды карасаңыздар. Бүт эле мындай сүрөткө тартып койгондой да. Bir кемчилик табалбайсың да, bir кемчиликти айтайын. Ошо кемчиликти айтып bir пайда көрөйүн десеңчи, bir кемчилик жок да бул жерде. Ташкент шаары ушунчалык таза экен. Өзбектер молодец, азаматсыңар, өзбектер. Силерден үйрөнө турган эле болуп калыппыз өзүчө. Тазалык өтө сонун. Бактарактар, гүлдөр, бийик ондай болгон имараттар. Ал жакта Юлдузлар музейи дейт. Бул жер Европа, Америка, Кытай, Япония, Корея эмес. Бул өзүбүздүн эле коңшу Өзбек эл республикасынын борбору. Бул жер Ташкент. Ташкент кантип өнүгүп кетти? Ташкент мындай даражага кантип жетти деп ойлошуңуздар мүмкүн. 1970 жылдары экен же 67 жылдары Ташкентте өтө катуу жер титиреген. Буну илгерки улуу муундагы биздин агайлар, эжекелер жакшы билет. Ошол маалда 15 республика, СССРдин 15 республикасы баары биригип Ташкентти жаңыдан салышкан. Ошол маалда Ташкентке айланган. Эмесе Ташкентти азыркы учурдагыдай кылуу бир аз менимче кыйын болсо керек, бирок Ташкент Ситини өзбектер өздөрү эле курду. Өздөрүнүн бюджеттик акчасы менен инвесторлорду чакырып, өздөрүнүн акчасына курушту. Биз агай өзү менен эжекебиздин жанында шерик болуп видео съемка кылалы. Сиздерге колдон келишинче видео тартып көрсөтөлү. Биз Өзбекстандан эмнени үйрөнсөк болот, эмнелерди биз алып келсек болот Кыргызстанга. Анткени мындай тазалыкты биз колдонушубуз керек. Анткени мындай тазалык бизге керек. Мындай гүлдөр, бактарактар мындай болгон. Таптаза эч жеринде бир мусор көрүнбөйт. Бул жердин ишчилери дагы тыным жок иштейт экен. Бул жерлерде ошол саат 7-ден кийин, 6-дан кийин
kafelerde açышат экен. Анан бул жерде ошол ондай болгон фонтандар, жана өздөрү бийлей турган фонтандар иштейт экен. Анткени азыр иштетсе бул жерде жарык болгондуктан света музыкалар көрүнбөй калат экен. Мынакей достор, көрүңүздөр. Эми туура Өзбекстандан биз үйрөнө турган нерсе бар. Бизден Өзбекстанга үйрөнө турган нерсе бар. Анткени биз бир тууган элбиз. Ошондуктан биз мусулманчылыкта сөз бар го. Хасат эмес, хавас гана кылабыз. Суктанабыз, жана ичтаалык кылбайбыз. Хилтон деген бизнес центр. Экен, толугу менен бүткөн. Бул жерде бизнес центр бар экен, гостиницалар бар экен бул жерде. Андай болгон күчтүү адамдар келип эс алып Өзбекстанды айланып, Ташкент Ситини көрүп кетишет экен. Анан бул жерде ошол эл өтө көп. Ондай болгон өзгөчө бак-тарактар дагы бар экен, мындай. Өтө бир салкындык берет экен. Мындай абасы дагы бүт дагы чөп чыттанып турат экен да бул жердечи. Эч бир түтүн, чаң деген нерсе жок. Бүт нерсеси мындай аурасы өтө укмуштуу да экен. Укмуштуу экен ауралары. Мындай болгон мусорный урналар бар экен. Мына кечинде болсо моундай жерлер жарык болуп тамат экен. Гүлдөр. Ондай болгон тротуарлар дагы бул жер ошол вело дорожка болуп калат экен. Бул жакта адам басат. Биздин Кыргызстандын байрагы бар экен бул жерде. Казакстандыкы, Орусияныкы, неге шамал жок болгондуктан желбирей албай атат. Өтө бийик. Бул домдор менче эсептеп санап көрбөдүм. Бирок ушу бир 35-40тан бир аз бийиктей. Бул жактарды саат 7ден кийин ачып элдерди киргизет экен. Ошол Ташкент Ситинин парктары. Газондорду караңыздарчы. Бул жака бир адам баспайт экен бул жердечи. Адамдын бир басканын көргөн жокпуз. Андай болгон куштар бар экен.
бүт Ташкент Ситинин мындай стильный курулган, жасалган мындай мынага окшогон жасалгалуу нерселери бир бөлөк мамлекеттен туурап ошол мамлекеттин ошол маданиятын уурдап жасаган эмес да булар. Булар өздөрү ойлонуп мындай дизайн жактан дагы өздөрүнүн маданияттарын дүйнөлүк маданиятка тең келе ала турган жасалгалоорду өтө катуу жасап коюшкан. Анан Ташкент Ситиде орустар көп экен. Мен орустарды бул жака келип өтө көп көрдүм. Ондой орустарды Москвада көрчү элем. Анан Бишкекте дагы кандай көргөн эмесмин. Бул жакта өзбектерден көрү орустар көп экен. Туура алар турист болуш мүмкүн дейсиздер, бирок турист эмес, местный орустар, Ташкенттин орустары экен. Мындай болгон пиала деген чайдын бренд окшойт. Ушул жерге мода кылып коюптур. Мынтип кызыл жумшак жанагы эмне деп коет мынаны резинка эмеден тротуарга жайып коюштур. Мына ошол бийлей турган фонтандын да жанына келип калдык. Ташкент Ситинин музыкага бийлей турган фонтаны. Бул жер өтө сонун, өтө өзүнө тартып турат экен. Азыр мен түшүп ушул жерге кирингим келип кетти. Аябай сонун жер экен чынында. Анан өтө чоң экен. Мына центрдин дал ортосунда турулуп туруп бул жерде мындай болгон лампочкалар бар экен. Кечинде тамып кызыл, жашыл, сары болуп. Анан музыка чыккан сайын ошо музыкага карап могу суулар ойнойт. Маге. Өтті. Жақсы. Азаматсыздар. Өзбек ел Республикасы Бишкектин